Саламатсыздар каналдын көрүүчүлөрү, бүгүн 2019 жыл 10 октябрь. Бүгүнкү видеонун башталышында заказ жөнүндө, заказ кандай болот, ошол жөнүндө суроолорго жооп берип кетким келет. Жана ошондой эле азыр көпчүлүк жерде брак саткан адамдар чыгып баштады. Мисалы, халат саткан жерде 2-3 места брак салып баштады. Ошол местадан албоону сунуштайм. Ал места 102 К деген контейнер болот. Эсиңиздерге тутуп алыңыздар. Бул жерде брак чыгат. Жана ошондой эле 2-3 места бар. Ал местаны да силерге айтып өтөм. Брак боюнча бул. Эми заказ боюнча суроо берип атасыздар. Көпчүлүктүн суроосу окшош болгонуна байланыштуу. Баарыңардын сурооңорду видеодон жооп берүүгө аракет кылайын. Заказ кандай алынат? Заказ областтарга 15 миңден үйдө алынат. Жана биз заказды алганда бул жерден пачкасынын ичинин баарын карай алганга мүмкүнчүлүк жок. Баары жашынакай кылып пачкага салып беришет. Ошондуктан биз кээ бир местаны билип калдык, ал жерден албайбыз. Жана кээ бир месталардан брак чыкпайт. Ошондуктан биз ошол жерден алганга аракет кылабыз. Заказ кандай алынат? Заказ 3 миң, 2 миңге заказ аласыңбы деп сурап атасыңар. Заказ андай алынбайт. Заказ 10-15 миңден өйдө көздөй алынат. 15 миңден өйдө көздөй заказ алсаңыздар болот. Заказды биз видео звонок менен тандап беребиз. Жана областтарга, Нарын, Ысык көл, Оштун ар кайсы райондоруна услуга 1200 сом. Ошону чогултуп таксиңиздерге салабыз. Жана 200 сом расходтор. Ар кандай пакет алабыз, скотч алабыз. Эң арзаныраак тачкага салабыз. 50 сомдугуна. Тачкалар 200-150 сомдон жүрөт. Жана 50 сом кеде 100 сом болуп калат таксилер. Алар жөнүндө өзүнчө сөз кылам. Таксилерге салып, Ош базарга, автовокзалга алып салып жиберебиз. Силер көп алаксыбаш үчүн тынчыраак жерге туруп алайын. Көпчүлүк адамдын суроосу окшош болуп атканына байланыштуу товарды кантип өтүткенди айта кетейин дедим. Силер акча саласыңар, Кыргызстандын ичиндегилерди. Акча саласыңар. Акча 10-15 миңден өйдө болуш керек. Банк аркылуу которосуңар. Ошо акчаны алып, мен силер заказ берген, тандаган товарларды алып, чогуу биргеликте оптовый баа менен алып берем. Жана таксиңерге салып жөнөтөм. Прочий расходторуна 200 сом, анан услуга 1000 сом. 1200 сом болот. 1000 сом болдум эле, бирок 1000 сомго расходтор көп болот экен, ошондуктан 1200 болду. Ошого макул болсоңуздар, заказ берсеңиздер болот. Көпчүлүк адам 2000 сомго, 3000 сомго товар алсам салып жибересиңби, 1 штук болсо салып жибересиңби дейт. Андай заказ алынбайт. Кыргызстан ичинде 10-15 миңден өйдө. Жана Россияга, Казакстанга, Азербайжанга чейин салынат. Бул жактын заказдары болсо минимум 20 килодан өйдө алабыз да. Себеби 50-100 килограммдык жүктөрдү салышат. Ошолордун ичинде 10 штук 1,5-2 кило деген бир көзгө көрүнбөгөн эле бир жүк болуп калат деп эсептейм. Ошондуктан чоңураак жүк алам. Ошондуктан түшүндүрүү иштерин көпчүлүк суроо окшош болуп атканына байланыштуу видео аркылуу жооп берип коеюн деп чечтим. Жана эмне үчүн орусча айтылат, баасы, размерлери, себеби дегенде көп өлкө көрөт. Жана өзүбүздүн Кыргызстанда эле 80 улуттан турса керек. Ошондуктан видео кыргыз тилинде жүрөт негизинен. Бирок заказ алганга байланыштуу жана көп адам түшүнбөй сурап атканына байланыштуу орус тилинде баасын, размерлерин кошо айтып кетүүгө туура келип атат. Ал үчүн дагы көп сөз чыгып атат.
эмне үчүн сен орусча кыргызча сүйлөйсүң, жетишип калгансыңбы, ар кандай да. Эми бул ар ким өзүнүн даражасына жараша сүйлөп атат деп түшүнөйлү. Кээ бирөө атайын хейтер деп коет, атайын тийишкенге чыгышат. Чыгып алып тигиге муну жазсам, буга тигин жазсам деп только негативден башка жазбаган адамдар болот. Мен ойлойм, эгер андай адамдарга болсо мен кыргыздын илгерки сөзүн айткым келет. Ит үрө берет, кербен жүрө берет деп. Ошондуктан силерди баягы эгер силерге жакпаса, ошо көрбөсөңүздөр болот. Ичиңизден ойлонсоңуздар болот. Мен мындай маанайымды түшүргөнгө аракет кылбаңыздар. Себеби мен эфирде иштейм. Мага деген позитивдүү настроенияда жүрүшүм керек. Чтобы элге көпчүлүккө жакшы видео, качественный видео чыгарыш үчүн. Ошондой эле мен мисалга өзүмдүн каталарымды всегда түшүнөм. Кайсы жерден туура эмес болуп калды, кайсы жерин кандай кылсам болмок. Мен өзүмдүн критикаларым бар. Үйүмдүн эле ичинде, мисалга мындай сүйлөсөң болмок, мындай тартсаң болмок. Мен өзүм түз эфирде кетип калганына байланыштуу баягы сүйлөгөн сөзүң записке жазылып калат эмеспи, ошондуктан аны кайра оңдошко мүмкүн эмес. Көпчүлүк адамга, миллиондогон аудиторияга сүйлөш кыйын. 100-200 адамдын алдында деп адам толкунданат. Бул жерде сени көп дүйнө көрүп турат дегенде сен эмне деп сүйлөп атканыңды кээде билбей да каласың. Экраның өтүп кете берет. Сен ал сөздү сүйлөп койдуң. Аны өзгөртүшкө мүмкүн эмес. Бирок ошондой болуп калды деп үйдөн кейисиң, ушундай болуп калды, мындай кылсам болмок деп аны кайта мондой кылбайсыңбы, тигиндей кылбайсың, мындай сүйлөбөйсүңбү деп айта бериштин кажети жок деп ойлойм. Дагы эмнени айткым келет? Брактар боюнча айтып кетсем, брак деген болот экен, атайы брак салып жүрүшөт экен. Ал уяты жок сатуучулар, мисалга, баарын айта албайм. Кээ бирөө размер тигет, кээ бирөө болсо ушундай бир материалдарын аяйбы же опыту жок жумушчуларды кабыл алабы, жоопкерчилик жок болгон учурлар көп болуп атат. Биз ар бир товар салганда бирден чачып карай албай атабыз. Ошондуктан брак жокпу деп сурайбыз, бирок болбой эле брак чыгып калып атат. Ошондуктан ал маселени да кантип чечишти билбей атам. Кээде ушу товар салбай эле койсомбу деген дагы ойго келип атам. Аны да убакыт көрсөтөт. Дагы кандай суроолор бар эле, ошо суроолор боюнча видео болуп атат. Жана оптом канчадан деп атасыңар? Мен көбүнчө 99% жалаң оптомду чыгарам. Себеби базар, оптовый базар. Бул жерден оптом алып, анан розница точкада сатышат, базарда, үйлөрүндө. Ошондуктан розница берилеби деп азырынча сурабасаңыздар, келечекте интернет магазин ачам, ошол жерден штучно да коем. Ошондуктан бир линия, 2 линия алсаңыздар да, мен ага убактым жетишпейт. Себеби мен даже канча күнүн бери видео тартканга да убакыт таба албай калып атам. Бир товарды алыш бир күндө ээлейт. Эми оптовыйлар 12-де жабылат. Ошо жарым күндө ээлейт. Издейсиң. Ошондуктан өзүбүздүн Инстаграм иштеп атат. Инстаграмма менен заказ берсеңиздер деп айтат элем. Бизге тапканга оңой болот да. Базар өзү 100 гектар. Ошол жерде биз күндө эртең 9-дан баштап кечки саат, түшкү саат 3:30 чейин айланып басып жүрөбүз, токтобостон. Ошондуктан көп издетпегенге аракет кылышыңыздар керек деп ойлойм, суранам. Өзүбүздүн Инстаграм, өзүбүздүн видео менен заказ берсеңиздер, башка бир сүрөттү алып, ушуну таап бер дегениңиздер туура болбой калып атат. Ал биздин убактыбызды алып атат көп. Ошондуктан бир 2 линия алсаң деле, 100 миңге заказ алсаң деле бирдей убакыт алат. Ошондуктан мен 1-2 линиялык заказдарды ала албайм. Ошондуктан менин заказым услугамда бар болгонуна байланыштуу 15 миңден үйдө болот. Эгер силер ишенбөөчүлүк кылып атсаңар, анда группа бар, атайын
кантип товар алып кантип салат, ошол группага киргизип койсом болот. Товар алайын деген оюңар болсо. Бул мен түшүндүрдүм деп ойлойм көпчүлүк суроолорго. Эгер түшүнүксүздөңөр болсо WhatsAppка жазыңыздар, комментарийге жазыңыздар. Бирок жообу видеонун ичинде кетет. Видео тартып келатканда ушундай деп информация кыскача айтылып кете берет. Ошондуктан аттабай, чойбой, жакшы туура көңүл буруп көрүп чыгасыздар деген ойдомун. Андай эмесе кийинки эфирден жолукканча саламатта болуңуздар. Биз силер менен бүгүнкү күндө коштошпойбуз.